Ассаламу алейкум туугандар. Ошто жаздын келиши дагы тез. Кече эле кыш болсо, бүгүн кадимкидей жай сыяктуу сотот. Шабдалы көчөттөр гүлдөп аткан мезгили. Мына ушул гүлдөп аткан учурда суу бериш керек, же болбосо бербеш керек деген талаш маселе бар. Эгер сиздин жериңиз кайраак жерде болуп, же болбосо мына ушундай тамчылатып суугаруу менен суугарылса, демек сиз бакты үзгүлтүксүз суугарып турушуңуз керек болот. Гүлдөгөн учурда арылар жүрөт. Арыларга нектарин чыгарып беришет. Нектариндин бөлүнүп чыгуусу көбүрөөк болот. Ошол учурда таракка суу көп керек болот. Сууну жандырдык азыр. Тамчылатып суугаруу менен суугарылып атат. Эгерде сиздин жериңизде нымдуулук жетишпесе, сиз анда суугарышыңыз керек болот. Нымдуулуктун жетишпестигин кантип билебиз? Эгерде жердин астына 20 см, 30 см ылдыйдан алып көрөбүз. Эгерде ал жерде топурак кол менен сыгып кармаганда, эгер бири-бирине жабышпай турган болсо, демек суу бериш керек болот. Соонун гүлдөп аткан учур. Шабдалыны кимдер билбейт, шабдалыны кимдер сүйүп гана жебейт. Шабдалыны баарыңыздар жакшы көрсөңүздөр керек. Мөмө жемиштердин эң өтүмдүүсү. Шабдалы бул жерде 4-4 тегилген. Элбер сортундагы жана лала сортундагы жана күзгү элбер сортундагы шабдалылар, жайдар шабдалы дагы бар. Соонун гүлдөп аткан учур. Мына ушул шабдалынын мекени деп көпчүлүгү Кытайды эсептешет. Кытайдан Орто Азияга келген, анан дүйнөгө тараган деп. Кээ бирөөлөр эсептейт, муну Иранда болгон, Ирандан чыккан деп. Азыркы күндө шабдалынын өтө көптөгөн түрлөрү бар. Азыркы кезде бир 3000 ашык түрү бар экен шабдалынын. Биздин Кыргызстанда 20-30дай өстүрүлөт. Көпчүлүгү экспортко ылайыктап өстүрүшөт. Шабдалдын аралыгы 4-4 аралыкта тегилген. Формасы чашка түрүндө. Быйыл аябай катуу бутаганбыз, ошого карабай гүлдөп аткат, өтө сонун гүлдөп атат. Эгер мунун баарын кармай турган болсо, бул шабдал аябай көп түйдү деп эсептелинет. Эгер жарым кармай турган болсо, анда норма.